Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Зимбабведе армия бийликке келди, бирок бул аскердик төңкөрүш болгонун четке кагууда. Президент Мугабе менен анын үй бүлөсү коопсуз дейт армия. Зимбабведен соңку жаңылыктар. Блокаданын айынан азык-түлүк таштырсыгына туш келген Йеменде кризис курчуп, күн сайын 130дай баланын өмүрүн кыюуда, дейт Бириккен Улуттар уюму. Зимбабведе армия бийликти тартып алды. Башкала Хараренин көчөлөрүн аскер унаалары көзөмөлдөп турат. Бүгүн таңгамаал шаарда ок атышуулар болуп, азыркы тапта тынч болуп калды. Түштүк Африканын президенти Якоб Зума билдиргендей, ага телефон аркылуу президент Роберт Мугабе байланышка чыгып, үй камагында отурганын айткан. Армия өлкөдө аскердик төңкөрүш жасалганын четке кагууда. Мамлекеттик телеберүү аркылуу чыккан генерал өлкөнүн аскер күчтөрү президент Мугабенин тегерегиндеги кылмышкерлерди бутага алган деп билдирди. Бул кадам президент Мугабенин өз партиялаштарынын аны бийликтен кулатуу аракети деп каралууда. Эмесе Зимбабведеги соңку кырдаал тууралуу баяндамага көңүл буралы. Өткөн аптада вице-президент Эмерсон Мнангагванын кызматтан алынышы акыркы чек болду. Генералдардын оюнда Зимбабвенин Африкалык улуттук союзу патриоттук фронт аттуу партиясы жаш мунду тартуу максатында мурунку жоокерлеринен кутулууда. Алар президент Мугабенин жубайы Грейс Мугабени эң чоң коркунуч катары көрөт. 52 жаштагы айым колониалдык режимге каршы эч качан күрөшкөн эмес, жана ага эч өкүнбөйт. Бир нече жума мурунку жүрүштө ал өз ыктыяры менен жетекчилик орунга барган. Ал декабрда азыр бош турган вице-президенттин кызматына барары тымызын айтылууда. Грейс Мугабе көп жолу аскерлерди жана согуш ардагерлерин партияга жамынганы үчүн ачуу тилдегени бар. Бирок эң негизгиси Грейс Мугабе аскерлердин коркутууларынан партияны коргойбуз деп жаткан жаштардын колдоосуна ээ. Роберт Мугабе Зимбабвени эгемендүүлүктү алган 37 жылдан бери жетектеп келди. Ал дүйнөдөгү эң улгайган мамлекет башчысы. Элдин пикиринде ал бийлигин аскерлерге жана ветерандарга таянып жүргүзөт. Бирок генералдар колониализмге каршы согушка катышпаган лидерге баш ийбейбиз дешүүдө. Демек, Зимбабве армиясы менен кезинде даңктуу революциячылардын ортосунда ынтымак кыдырады. BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Мьянмадагы рохинджаларга каршы зомбулуктар боюнча ишеничтүү, көз карандысыз тергөө жүргүзүүгө чакырды. Ал Мьянмага иш сапары учурунда өлкөнүн лидери Ан Сан Су Чи айым жана аскер күчтөрүнүн башчысы менен жолугушту. Тиллерсон Бангладешке качкан рохинджаларга жардам көрсөтүү үчүн $470 миллион бөлүнөрүн билдирди. Ирандын президенти Хасан Роухани жер титирөөдө мамлекеттик имараттардын көп санда кыйрашы курулуш иштериндеги коррупциядан кабар берет деп билдирди. Роухани жер титирөөдөн жапа чеккен бир катар аймактарды кыдырып чыгып, элге жардам берилет деп убада кылды. Зилзалада 530 киши курман болду. Миңдеген кишилер кыш алдында үй жайсыз калганы кабарланууда. Европалык учак куручу Airbus компаниясы ири келишимге кол койду. Indigo Partners аттуу америкалык инвестициялык компания дээрлик $50 миллиард орто аралыкта каттоочу 430 учак сатып ала турган болду. Алар арзан каттамдарды аткарган компанияларга берилет, деди компания. Америкалык полиция билдиргендей, Калифорнияда куралчан адамдын ок чыгаруусунан каза тапкандардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Азыркы тапта бул кишинин айрым туугандары дайынсыз экендиги тастыкталууда. Бул адам бир нече жерде, анын ичинде баштапкы мектепте ок чыгарып, 4 киши каза тапкан, бир нече жаш балдар жаракат алган. Бул кишини мугалимдер тосуп калып, мектепке киргизбегени көптөгөн өмүрлөрдү сактап калды, дейт полиция.
Бириккен Улуттар уюму Йемендеги гуманитарды кризис күчөгөндүктөн өлкөгө жардам киргизүүгө жол берилбесе, дагы миллиондогон адамдар ачкачылыкка туш келет деп эскертүүдө. Чала тамактануудан жана илдеттерден күнүгө 130 чамалуу бала каза болуп жатат. Иран колдогон хуситтер менен Сауд Арабия колдогон өкмөт ортосундагы чатактын айынан өлкөнүн 80% жардамга муктаж абалда. Эскертүү айрым кадрлар катуу тийиши мүмкүн. Бул адамдарды кордогон, басынкан согуш жөнүндө баян. Ошону менен бирге чөл аркылуу коопсуз жайга качуунун да баяны. Бул аман калуунун окуясы. Йемендин борбору Санадагы мектеп дүрбөлөңгө түштү. Шаар хусит козгоончулардын көзөмөлүндө калды. Бул жаңжалда жаш балдар, ошондой эле аскерлер үчүн да өлүм аба чабуулунан ар убакытта келиши мүмкүн. Жарандык согуш болуп башталган кармаш Йемен өкмөтүн колдоого алган Сауд Арабия менен шиит козгоончуларды колдогон Ирандын ортосундагы күрөшкө айланды. Эгер алар мындай жерге келип жатышса, анда алар качып жаткан согуш аймагындагы абалды элестетип көргүлө. Йемендин чөлдөрүндө чаң баскан убактылуу лагерлерде 3 миллиондон ашуун адам баш калкалоодо. Үйүнө бомба түшкөн түнү Ансая Али Ахмед 7 айлык кичинекей Айша менен качып чыккан. Асманда чагылган чартылдагандай болду. Биз корктук. Болгон мүлкүбүздү таштап балдарды алып качтык. Бизде азык жок, эркектер үчүн жумуш жок. Алар иш издеп базарга барышат. Бирок артка кур кол кайтып келгенде балдар ыйлашат. Гуманитардык аракеттер опурталдуу шартта жүрүүдө. Йемендин чегарасын Сауд Арабия көзөмөлдөйт. Блокаданын айынан козгоончулар көзөмөлдөгөн өлкөнүн түндүк аймагындагы портко гуманитардык жардам жетпей жатат. Ал эми түштүктөгү Аден порту эскертүүсүз жабылып калмай бар. Жардам ташыган кербендерге бөгөт коюуда деп хусит козгоончуларын айыпташкан. Кампалар азык-түлүккө толуп турганы менен миллиондогон адамдар ачкачылык коркунучунда турат. Жардам көрсөткөн кызматкерлер бул ыплас согушта эки тарап тең жооп бериши керек дешет. Бул согушта карапайым эл унутта калган. Алар башка бирөөлөр эле баштаган согуштун курмандыктары. Алар эч кандай жаман иш кылган жок. Болгон жазыгы ушул жерде туулуп калышкан. Эми спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Ирландия командасы дүйнөлүк чемпионатка жолдомо албай калган соң, тренери Мартин О'Нил келечек пландары тууралуу өлкөнүн футбол ассоциациясына билдирүү жасамакчы. Дублинде өткөн оюнда Тоттенхэмде ойногон Кристиан Эриксон хэт-трик жасап, Дания 5-1 эсебинде жеңишке жетти. Командалардын биринчи оюну 0-0 менен бүткөн эле. Ирландиянын жалгыз голун Шейн Даффи киргизген. Австралия командасы Гондурасты 3-1 менен жеңип жолдомо алууга жетишти. Ал эми теннисте Роджер Федерер кесипкөө теннисчилер ассоциациясынын Лондонда өтүп жаткан чемпионатында жарым финалга чыкты. Ал өтө кызуу өткөн оюнда Александр Зверевди утуп алды. Германиялык Зверев менен америкалык Джек Соктун эртеңки таймашында уткан адам ал дагы жарым финалга чыгат. Футбол дүйнөлүк чемпионаты гана эмес, регби боюнча дүйнөлүк чемпионаттагы бүгүн жаңылык жаратууда. Ирландия менен Түштүк Африканы жеңген соң 2023 жылдагы чемпионатты өткөрүү укугун Франция утуп алды. Буга чейин 1991 жана 2007 жылдагы оюндардагы Францияда өткөн. Жаңылыктардын соңунда буга чейин Барби курчагын ар кандай түр менен чыгарып келишти. Эми анын кезектеги келбетин көрүү кетели. Mattel компаниясы хиджаб кийген Барби курчагын чыгарууда. Курчактын бул модели Олимп оюндарына жоолук оронуп чыккан эң алгачкы америкалык аялдын урматына чыгарылып жатат. Иптихай Мухаммад Риодогу Олимп оюндарында коло медалин жеңип алган. Ал хиджаб кийген Барби чыгарын кубаттады. Ал эми биз кечээ айтып жаткан бриллиант $33 миллион аукциондо сатылды. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан соңку жаңылыктарды, ошондой эле радиосту уга аласыздар. BBC'нин жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиздер. Биздин бул даректерге блог, макала жазып, сүрөт салып турсаңыздар, аларды окурман көрөрмандарыбызга бөлүшүп турабыз. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.